Устаз кайнене менен келин ортосундагы мамиле, адептер тууралуу айтып бересизби? Экөө тең акы укуктарын билип бири-бирине укуктарын, акыларын талап кылышып, үйдө чыр чатакташып атышат. Ортодо кыйналган эле эркектер. Же буга тарта албайт, же тигиге болуша албайт. Чоң рахмат. Биздин алдыбызда ахирет жок да. Кайнененин алдында ахирет болсо, келин рахатта жашайт. Келиндин алдында ахирет болсо, кайнене рахатта өмүр сүрөт. Эмне үчүн ахирет деп айтып атам? Ахиретте бериле турган сооптор, туура эмес кылган иштерге күнөөлөр алдында жок. Биринчи мен кайненеге айтайын, себеп дегенде кайнене улуу. Урматтуу кайненелер, бул келин сиз төрөгөн эмессиз. Бирөө төрөгөн муну. Бирөө токсикоза көргөн, бирөө кыйналган, бирөө кам берген, бирөө көз жаш берген, бирөө өмүр берген, бирөө ден соолугун берген, акыл күчүн берген, башка аялда булчу. Сиз берген эмессиз. Ушунчалык колунан келишинче тарбияны берип, чоңойтуп, бойго жеткирип, сизге кызматыңызга берип койгон. Өзү кызмат ала турган учурга келгенде, өзү кызмат кылбай, ушу кызым Бишкектен Кеминге барып келин болсун деп, ушул жерге келин болсун, кызмат кылсын деп берип атат. Кыйынчылыктын бардыгын өзү көтөргөн. Рахатка келгенде сизге берген. Сиз зулумдук кылбаңыз. Капа болбоңуз, мени жаман көрбөңүз, бирок акыңыз жок. Шариаттын акысын айтайын. Алланын берген белек экен деп шүгүр кылып, пешенесинен өп, алып алыңыз. Мактай бериңиз. Разычылыгыңызды Кудайга шүгүр кылып билдире бериңиз. Сизге Алла Таалам фарыз кылып койгон, сизге кызматка турган ким? Сиз төрөгөн кыз. Ал каякта эле? Москвада. Чакырыңыз ошону. Сиз кимге кыйналып, кимге ушундай өмүр, ден соолук, жан бардыгын бергенсиз? Кызыңызга да. Кызыңыз каякта? Москвадабы? Оштобу? Алматадабы? Ошону чакырыңыз, ошол милдеттүү, мойнунда фарыз, кийимиңизди жууп бергенге, тамагыңызды пышырып бергенге, ден соолугуңузду караганга, фарыз мойнуңузда милдеттүү. Сиз себеп дегенде төрөгөнсүз ага. Сиз ага бергенсиз. Бар күчүңүздү, акылыңызды, жашооңузду көз жашыңыздан бери төгүп бергенсиз. Ошондой эмеспи? Элем не деп ыйлайт? Бала ооруп калганда. Алла, мен эле ооруйунчу дейт. Сиз ал келинге андай кылган эмессиз. Туура түшүнүңүз. Тең салмактуу караңыз. Ислам дини ушундай адилеттүү дин. Кыргыздардын келинине шүгүр кылыш керек тургандар. Китепке келе турган болсок, динге келе турган болсок, эркектер чатактуу болсо. Мен дайыма айтып жүрөм. Биздин келиндерге Алла разы болсун. Колунан келген аракетин кылып атат. Ошон үчүн урматтуу кайненелер, альхамдулилля, мына ушу келин келип калды. Сиздин үйүңүзгө бир мүчө болуп келип калды. Өзүнүн туулган жерин таштады. Ата-энесин таштады. Бир туугандарын билесиз кандай, кичинекейинде чоңойгон кандай жакшы көрөт, агасын, энисин, эжесин, сиңдисин кандай жакшы көрөт. Ушунун бардыгын таштады. Өзүнүн үйүнө чоңойгон ар ким өзүнүн айылын жакшы көрөт. Ошонун баарын таштап сизге келди. Эми сизден жылы сөз укпаса эмне кылсын бул эми? Үйдөн рахат көрбөсө мисалы. И так эле биз иштеттиребиз, нормально иштеттиребиз. Чын-чынына келгенде иштебесе деле бир нерсе. Бизге алхамдулилля маданиятыбыз, урп адат, каада салтыбыз сиңип калган экен. Келиндер кайерге барса, ошол жерде тил учун чыкпай туруп иш кылып эме калат. Кайненелер шүгүр кылыш керек. Кайненелер алхамдулилля эмне кылыш керек? Мактап, жакшы сөзүн айтып, ак батасын берип, ошо келинге ак батасын бере бериш керек. Анан сиз тажрыйбалуусуз да. Келин кечеги келин. Жашоонун ысык суусун, бурумдарын кыйынчылыгын көргөн жок. Сиз канча нерсени көргөнсүз? Көбүнчө ушунда келин менен кайнене ортосунда ушундай болуп калгандан, кайненелер, урматтуу кайненелер, сиздер жашаган Советтер Союзу азыр жок. Азыр дүйнө башка дүйнө. Ошон үчүн алхамдулилля ак батаңызды берип, Алла Таалага шүгүр кылып, ушуга иншалла ахиретте ойлоп, сиздин өзүңүздүн төрөгөн кызыңыз бирөөнүн үйүндө кандай болгонду каалайт элеңиз. Угуп туруңуз. Мына сөздү жакшы көңүл буруңуз. Сиздин кызыңызга ушундай бирөөнүн үйүнө барды, келин болуп барды.
Ошол жерде кайненеси бар, кайнежеси бар, кайнагасы бар, кайынсиңдиси бар, бардыгы. Минип алса ошо болобу сизге, кандай дейсиз? Кирин деле жудурат, тамагын деле, сары шыпырганы деле, өзгөчө боюнда болуп калса деле, муздак суу башкасы иштетипкени. Кичине акылдуулук менен болойлу. Бардыгы минип алат да кээ бир жердечи. Бардыгын тамагын бышырып берип турат ошол эле. Шыпырып аткан, төшөк салып аткан. Анчалык чектен чыгып кетпеш керек да. Мейли ошончалык кылып берип аткандан кийин хотя бы рахмат деп кой, рахмат деп кой. Алла разы болсун деп кой мисалы.